Бұл Құрайш елі қышында Яманға барады еле, сауда қылғаны. Жазында неге барады еле? Шамға барады еле. Қышындағы сапар Яманға, жазында Шамға. Ошондуп тижаратылат эле, байлыгы бар эле, жашайт эле. Пайгамбарыбыз Алла таала эскертип атат, алардын ушинтип жерде кыдырып жүргөнү сени алдап койбосун. Яни булар хак окшойт. Эгерде булардын Алланын карга калганда булар жүрбөш керек эле, жок болуп кетиш керек деп ойлонуп калбаган деп атат. Аларга Алла таала бир аз мөөнөт берген, ошол мөөнөттө ушинтип алар соода кылып, ишини кылып жашайт деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бирөөдүн сырткы көрүнүш көрүнүп алып эле, карап алып эле бул жыргап атат, жакшы адам, же Алланын рахматы жаады деп түшүнбөш керек. Ал истидраж болушу мүмкүн, ал бактыруу болушу мүмкүн, ал азап болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч качан бирөөдүн сырткы жыргаалыны көрүп эле ага баа берген болбойт. Кафирлардын бүт карасаңар бардыгы бактыруу жыргаган. Пайгамбарлар кыйналган, мумундар, мусулмандар кыйналган, кыйынчылыктын баарын мусулмандар тарткан, кафирлар жыргап жашаган. Бирок аны менен биз кафирлар жыргап эки дүйнө бактылуу болду айта албайбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла таала эскертип атат: "Фала ягурурка тaqallubuhum fil bilad." Көрдүңөрбү? Алардын шаарларда кыдырып, сафарларда жүргөнү силерди таң калтырбасын, силерди алдап койбосун.